Ассалаумағалейкум достар. Адам баласына Құдай сөйлөө чеберлүүлүгүн берген. Өзүнүн оюн башка бир адамга түшүндүрүп берүү үчүн бул дагы бир керемет. Анда эмесе, алдыңкы окуяга кеттик. Бир падыша түш көрөт. Түшүндө анын тиштери биринин артынан бири түшүп отуруп, акыры такыр калбай калат. Чочуп ойгонуп кеткен падыша акылмандарын чакырат. Алардын бири келип, падышанын түшүн уккандан кийин: "Падышам, мен сизге кайгылуу кабар угузууга мажбурмун. Сиз жакын туугандарыңызды биринин артынан бирин жоготосуз. Түшүңүздүн жандырмагы ушундай болуп жатат", дейт акылман. Ачууланган падыша аны зынданга салдырат да экинчи акылманын чакырууга буйрук берет. Ал падышанын түшүн кункой уккандан кийин: "Улуу урматтуум, мен сизге сүйүнүчтүү кабар айтам. Сиз тукумуңуздагы эң узак жашаган адам болосуз", дейт. Падыша кубанганынан ал акылманына баалуу белектерди берип сыйлайт. Падышанын сарайындагылар буга таң калат да андан: "Экөөң тең падышага бир эле нерсени айттыңар, а эмне үчүн бириңерди зынданга салдырды, бириңерге баалуу белек берди" деп суроо узатышат. Анда тигил акылман: "Туура, экөөбүз тең бир эле нерсени айттык. Бирок кеп эмнени айтканда эмес, аны кантип айтуу керектигинде. Мына ошол нерсе маанилүү" деп жооп берип, эшикти көздөй жөнөйт. Достор, алдыңкы окуяда карыянын берген жообу туурабы, туура эмеспи? Оюңарды комментарийге калтырыңыздар. Биз сөзсүз түрдө комментарийлерди окуп, жоопторун беребиз. Биз болгону муну менен эмнени айткыбыз келди? Адамдарга эмнени айта турган маанилүү эмес, ага кандай айта турган маанилүү экендигин түшүндүрүүгө келди. Саламатта калыңыздар.